Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо жарнамалык тынуудан соң көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте түз эфирде рух санат дүйнөлүк деңгээлдеги салттуу маданият жана музыка фестивали жөнүндө сөз кылып, мына ушул фестивалдын алкагында конокторду чакырып, мына ушул фестивалды дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалды өткөрүүнүн кандай зарылчылыгы бар эле, эмне үчүн дал ушул фестивалды кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде өткөрүп жатабыз, канча мамлекеттен катышат, анан дагы эмне үчүн салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр арасындагы дүйнөлүк деңгээлдеги фестиваль болуп жатат. Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн биз студияга атайын конок чакырганбыз. Анда бүгүнкү студиянын коногу менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын салттуу маданият жана искусство илимий изилдөө борборунун илимий кызматкери, фестивалдын алкагында өтүүчү эл аралык сынактын башчысы, композитор, музыка сынчысы Саламатов Тимур Сагынбаевич бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Студияга кош келиптирсиз. Ыраазычылык билдирем атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Эми мына ушул фестиваль жөнүндө алгач сурап алайын. Эмне деген фестиваль, уюштуруунун канчалык зарылчылыгы бар эле, эмне үчүн уюштурулуп жатат? Эми кыргыздар акыркы мезгилде көп нерсени, жакшы нерсени демилгелеп, ошону дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө алды. Бул биринчи ирет кайсы? Бул биздин ошол ал деле биздин маданиятыбыз, ошол жанагы көчмөндөр оюнун жарыялды. Аны ошол эле көлдүн жээгинде өткөрдү. Аны менен көчмөндөрдүн жашоосу кандай болуп келген деген нерсеге жооп берип туруп, мына аны момундай кылса болот деп демилге көтөрдү эле. 2-3 көчмөндөр оюнун катары менен өткөрөр менен дүйнөнүн көп өлкөлөрү кызыгып калды. Анан көрсө баары эле көп элдер көчмөндөр экен да. Ошондой жашап келген ичине айтканда, жанагы араб дүйнөдөгү бүгүнкү эң бай өлкөлөрдүн баары эле көчмөндөр болгон, көчмөндөр. Бүгүн жанагы Дубайда, эми ошондой Сауд Арабиясында жашаган элдин баары эле көчмөн болуп келген. Кече эле төө минип алып эле мал жайып жүргөн эл болчу. Ал эми Азия чөлкөмүндө андай көчмөн эл көп. Ошол эле Америка континентинде, эми мактанып жаткан Европада дагы алар ашып кетсе бир 400-500 жыл, 100 жыл мурун эле көчмөн болгон. Африкалыктар болсо бүгүнгү чейин көчмөн. Анан мына ошондо жекеле жанагы оюн таймаш, ат чабыш, оодарыш, анан олак тартыш менен эле чектелбей, ошол элдердин рух дүйнөсүндөгү маданияты менен дагы таймашты көрсөтөлдү деп ушул рух санат фестивалы демилгеленген. Аны бизде салттуу музыка фонду бар. Ошол фонддун демилгеси болду да. Анан ал рух таймашта ошол мен мыкты аспапчымын, мен мыкты ырчымын, мен мыкты дастанчымын, же болбосо манасчымын, комузчумун дегендердин баары таймашат. Ошентип жекеле айтып атпаймынбы, жалаң күчкө салган нерсең эмес, ошол акылга жана сезимге салган нерсени дагы көрсөтөлү деп ошол рух санат фестивалы дүйнөлүк фестиваль деп жарыяланды. Ал 2 жылда бир өтө турган болду. Анан болгондо да калмак салмак 1 жылы көчмөндөр оюну өтсө, кийинки жыл ошол рух санат фестивалы өтөт. Аны менен биз маданиятыбыз кандай экен деп дүйнөгө жарыш салалы. Биринчи жана дүйнөлүк ошол маданият менен элдердин алакалашуу, ошол маданият менен байланыштарын бекемдейли деген нерсе болду. Бүгүнкү ааламдашу мезгилинде көрүп атасыңар, көп элдер өзүнүн нукура маданиятын жоготкон Европа элдерин көбү жоготуп койгон. Атактуу цивилизацияга мындан 400-500 жыл мурун байыркы грек цивилизациясы, же болбосо Египеттеги фараондордун мезгилиндеги цивилизациялар. Ошондон бери Европа элдеринин көп өлкөлөрү өзүнүн баягы нукура маданиятын жоготуп, япондор да ошондой болуп баратып, анан кайра эми ошону издейли деп, кайра жандандыралы деп аракет кылып жанталашып аткан учур. Анткени глобалдашуу мезгилинде көрсөңөр, ошол салттуу маданиятын жоготкондор көрсө
жеке эле маданиятты жоготпойт экен. Анда жашоодогу көп принциптер жоголот экен. Мисалы үчүн эми көрүп атасыңар, Европада эмне болуп атат? Атаны ата дебей, энени эне дебей калбадык. Ошондой кылгыла деп атпайбы? Атаны ата дебегиле, энени эне дебегиле. Биринчи номердеги ата эне, экинчи номердеги ата эне деп атагыла деп атпайбы? Анан кыз кыздай болбосун, эркек эркектей болбосун, аралашып жүрө берсин деп атпайбы? Же болсо эркек эркектен аял ала боло берсе болот. Кыз кызга турмушка чыга берсе болот деген нерсе болот. Ошондой нерседен эмне сактайт? Акта мукура маданият сактайт. Өзүнүн салттуу нерселери сактайт. Ошентип мамлекеттин, элдин иденттүүлүгүн жоготпош үчүн жана адамдын рух дүйнөсүн жоготпош үчүн, адамдын мендигин жоготпош үчүн салттуу ушул маданиятка көңүл буруш керек болуп калды. Анан ошон үчүн ушул фестиваль жарыяланды да. Ага эми максаты, эмне үчүн уюштурулуп жаткандыгы, негизгиси ошол кыргыздын маданиятын, салттуу жашоосун, салттуу музыкасын баягы бир эле кыргыздарга, жаштарга эмес, дүйнөлүк масштабка чыгарып, дүйнө элине таанытууну көздөйт экен. Анан азыр 120дан ашык катышуучу өтүнмө берип тандалып алыныптыр. 37 мамлекеттен экен. Катышуучуларды кандай тартипте, кандай өңүттө тандап алдыңыздар? Эми 37 эле мамлекет эмес, өтүнмө жары баягы келебиз деп сурангандар 100дөн ашык мамлекет болгон. Ошон үчүн тандалып азыр 50дөн ашык мамлекет бар. Себеби биз 3 тармак боюнча катыштырып атабыз да. Аякта биринчиси чоң сынак болот. Экинчиси ошол салттуу маданиятты изилдеген окумуштуулардын конгресси болот. Аяка башка өлкөлөрдөн келип атат. Улам бир өлкөлөрдөн да. Анан ошол салттуу маданиятты алып жүрүүчүлөрдү тышкы байланыштарын күчөтүп аткан, алардын өнөрүн өркүндөтүүгө жардам берип аткан продюсерлер бар. Ошол продюсерлердин да өзүнчө аянтчасы болот. Алар а жерде эми соода болот да. Башкача айтканда музыканттардын базары болот. Ошол музыканттарды дүйнөгө сатуу маселеси да. Анан сатуу маселесинен аны дүңүнөн сатуу эмес, анын өнөрүн жайылтуу, таратуу, ошол эле кыргыздын мыкты комузчуларын, мыкты кыякчыларын, мыкты ырчыларын дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнө сунуштап, ошолорго барып концертин коюп, биздин маданият менен тааныштырып келгенге жеке эле биз каражат төлөбөй, ошол өлкөнүн дагы продюсерлери каражатын аябай, кыргыздын окуучулары мыкты экен деп, ошону өзүнүн өлкөсүндө көргөзүп, бир нече концерт уюштуруп келсин деген нерсе бар да. Мына ошон үчүн ар кайсы өлкөлөрдөн, 50дөн ашык өлкөлөрдөн 100дөн ашык катышуучу болуп атат. Анан эми азыркы мезгилде Кыргызстандын акыркы эми бир 2-3 күн калды. Ошондо Кыргызстандан кимдер катышат деген нерсени чыгарабыз, ошону тандайбыз. Анан эми ал дүйнөлүк музыканттардан, мисалы үчүн ошол быйылкы жыл ошол музыканттарга жана көбүнчө аспапчыларга басым жасалып атат. Анткени чын айтканда музыканын туу чокусу бул аспап музыкасы. Бул мисалы үчүн ошол эле комуздун күйлөрү, же болбосо Индиянын рага деп коет, рагасы, же болбосо Азербайжандын, түрктөрдүн мугамы деп коет, арабтарда маком деп коет аны. Же болбосо тиги корейлердин, кытайлардын өзүнчө салттуу музыкалары бар. Мына ошолорду аспап менен, же болбосо бир чакан ансамбль менен, топ менен аткарган музыканттарга көңүл бурдук. Жана ошол ар бир өзүнүн өлкөсүндө эң мыктыларын чыгардык да. Ошол эле анан кызыгы ошол эле Америкада мисалы үчүн Ооз комузду укмуштай ойногон бир жигит келмей болду. Америкалык өзү, бирок Ооз комузду укмуш ойнойт. Эми Ооз комуз чын айтканда жалаң эле кыргыздык эмес, ал муну Алтай элдеринин баарында ошол түндүк океан тегерегинде жашаган майда элдердин баарынын салттуу музыкасы. Ошол эле Канада, Америкада, Францияда, Австрияда, Германия, Швейцарияда ал улуттук музыка аспап болуп эсептелет. Анан ошондой эле мына Эквадордон да бир аспапты ойногон, өзүнүн улуттук аспабын ойногон музыкант келе атат.
же болбосо Индиядан бир Индиянын өзүнүн улуттук чоору бар, биздин сыбызга окшогон. Анан урма аспаптарды алар тыктатып түрлүү ошону менен ойногон эмелер. Башкача айтканда, ошол ар бир элдин өзүнүн мыкты музыканттары чакырып атабыз. Алар өзүнүн музыкасын көрсөтөт. Ошол эле убакта биздин кыякчы коомчулар менен, чоорчулар менен чогуу ар кандай чыгармаларды аткарышат. Жана дагы акырында бүт ар кайсы өлкөдөн келген өзүнчө бир чоңураак курам болот. Ошол менен мындай жыйынтык чыгарабыз деген нерсе бар. Эми ал баягы музыканттардын баарлашуусун бекемдөө деген нерсе да. Анан мына ошондой принцип менен тандадык. Эң мыктылар. Баягы эми салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдүн ар кандай деңгээли бар. Кээ бирөө бар, мисалы үчүн бешигирин мисалы үчүн ар бир эне ырдап бере алат. Анын үчүн консерваторияны бүтүп керек жок. Атайын ырчылыкты окуп керек жок. Ал дыйканбы, жумушчу же башка кызматкерби чыгылып баласын терметкенде эненин ырын ырдайт. Анан ал фольклордук деңгээл деп коет. Анан ошондой эле деңгээлдин баарын чыгара бергенде болбойт. Биякачы. Бияка ошол мыкты, мисалы үчүн ошол эле комузда бизде азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда комузчудан көп нерсе жок. А бирок ошонун ичинен кимиси эң мыкты күүлөрдү чертет. Ар бир күнү кол ойнотмо күү болобу, кара күү болобу, залкар күү болобу, обон күү болобу, ошонун баарын мыкты аткаргандар катышат. Ошондой мындай мааниде. Демек агай, бул фестивалда катышкан ар бир катышуучу өзүнүн өлкөсүнүн салттуу музыкалык аспабы менен келип, ошол аспап менен бир күүнү, музыкалык чыгарманы аткарып берет экен. Анан аны аткаруу чеберчилиги, жөндөмү, шыктар эметине карап баалайт экенсиздер. Эми мына ошол баалай турган кишилерди деп айтайынчы. Кантип тандап алдыңыздар? Кайсыл мамлекеттерден болот? Эми Калыстар тобу биз ошол жарыя кылганда атайын башында эле ошондой максат койгонбуз. Калыстар тобуна жеке эле кыргызстандык эмес, ар кайсы өлкөдөн келген мыкты мурун өзүнүн өмүрүн ошол чыгармачылыкка арнаган жана атага алыска тараган калыстар келет. Ошол эле Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, Түркиядан келет, Япониядан келет, Индиядан келет. Мына ошол окшогон 7 өлкөдөн 7 музыкант калыстар тобу болот. Анын ичинен бирөө эле кыргыз болот. Калганы бар башка өлкөлөрдө. Анан өзлөрү ошол жерден ошол калыстар тобу чогулуп, өзлөрү төрөгө шайлайт бирөөнү. Анан ошону менен маселе баягы тиги тандоо, баалоо маселеси чечилет ошону менен. Аны эми алардын мындай конкреттүү аттарын атагуу азыр эрте алар эми келгенден кийин ошол келип биринчи уюштуруу жыйындар болот. Ошондо таанышат. Тиги ошол калыстар тобу менен музыканттардын аткаруучулары менен бири таанышып, анан ошондон баштап баягы чучу кулак кармагандан кийин анан ирети менен чыга берет аткаруучулар. Эми бир нерсе айтып кетейин, баягы салттуу музыка десе эле элдин баары эмне бул башкача музыкабы же эме музыкабы деп элдерде кызыктыруу болот да. Мен көп акыркы убактарда ошондойго көңүл буруп калдым. Салттуу музыка дегендин өзү мындай баягы улуттук музыка дегенге басым жасоо эле. Ачыгын айтканда салтсыз музыка болбойт. Ар бир музыка ошол салттуу эле маданияттан келип чыккан. Мисалы үчүн ошол эле опера же балет, симфония ал Европа элинин билесиңер, ал үчүн Золушка деген кинону же болбосо Золушка деген мультфильмди эстеш керек да. Золушка кайда бар деле? Балга барган. Ал балда эмне болот? Балда кыздар бийи бар өзүнчө, жигиттер бийи бар, жай бийи бар, тез бийи бар, тез бийлеген бийи бар, аны аралаш бийлеген бийи бар, жеке бийлер бар, жана экиден бийлеген бийлер бар. Мына ошолордун бийлеринин музыкасын эле кийин чогултуп эле ар кандай темптеги музыканын ар кандай мүнөздөгү
баягы ар кандай ыргактагы оон менен эле чыккан бийлерди ошол симфония болуп чыгып келген. Ошол эле салттар бирде ырчы чыгып, бирде бичи чыгып, бирде баягы аспапчылар ойноп, жана баягы ак сүйөктөрдүн ошондой жанагы тиги графтардын, герцогдордун, корольдордун хан сарайындагы баягы элдин көңүлүн ачканга чыгып турган эле ансамбль, оркестр ырчыларын эле ошонун эле иретинен эле опера жана балет келип чыккан. Ошон үчүн баягы классикалык музыка деген бар эле салттуу музыкадан чыккан, салттуу маданияттан чыккан. Анан ал эми джаз, поп, рок дегендин баары ошол жанагы америкалык тиги европалыктар Американы колумб ачкандан кийин барып индеецтердин баарын кырып салып анан жумуш иштегенге киши жок. Тиги пахта айдаганга, тиги тамеки айдаганга, аны өстүргөнгө, малга бакканга киши жок. Анан Африкадан кулдарды ташып келип аларды иштетип, ошондон анан джаз, поп музыкасы чыкпады. Ошондой эле нерсе баарыбызчы салттуу Европа, ошол Американын салтынан чыккан джаз, поп музыкасы. Ага эми азыр дүйнөлүк масштабтагы иш-чарага ошол башка мамлекеттерден катышуучулар тандалып алыныптыр, бирок кыргызстандык катышуучулар азырынча толук түрдө тандалып алына элек экен. Эртең буйруса кыргызстандык катышуучуларды тандоо түрү өткөрүлөт экен. Анан ал жакта кандай критерийлер менен тандайсыздар? Анан менин баамында бул жалаң профессионалдар арасындагы сынак болот экен. Жашы дагы 18 жаштан жогору болуш керек экен. Музыкалык аспаптарда ошол салттуу улуттук музыкалык аспаптарда баягы жакшы кол өнөткөндөр. Анын ичинде мисалы кайсыл аспаптарга же болбосо мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет. Деги эле кантип тандайсыздар дегенде эртең кыргызстандык тандоочулар, катышуучулар. Мындай атайын бул аспап, жетик аспап деген тандоо жок. Мыкты музыкант деген гана нерсе бар. Себеби эми бизде билесиңер кыргыздарда ырчы көп, чоорчу көп, комузчу көп. Бирок ошолордун ичинен эң мыкты дегендерин тандайбыз. Анткени ошол жанагы дүйнөлүк музыканттардын таймашында кыргыздар чабал болбош керек. Кыргыздар ошол деңгээлдеги жанагы дүйнөлүк музыканттын деңгээлинде таймаш ала турган музыканттар болуш керек. Демек, жанагыдай беши ырыңырдап коюп мен ырчымын дегендер же болбосо бир-эки жамак дастан жамак айтып коюп анан мен чыгам дегендер алар өтө албайт. Алар эми фольклорлук деңгээлде андай конкурстар ар бизде, ар бир районда, ар бир областта болуп өтүп атат. Ошолорго катышсын. Ал эми бизде айтып атпаймынбы? Ошол Кыргызстандын мыкты деңгээлин көрсөткөн гана аспапчылар. Эми ар ким ар кандай программа, кээ бирөө бар, топтор бар, ансамбльдер деп коебуз. Же болбосо жеке аткаруучулар бар. Бирок ошол өзүнүн кесибин эң жогорку деңгээлге өздөштүргөн музыканттарды тандайбыз. Жана ошолордон анан тиги жалпы ошол дүйнөлүк деңгээлге келген музыканттардын сынагына, ошонун катарына да мындай ал керек болсо алардан өтө турган музыканттар бар бизде. Мына ошону көрсөтүш керек. Анан ошондон тандалган музыканттарды кыргыздын аспапчылары болобу, ырчылары, тиги күйүүчүлөрү болобу, ошолор анан кийин жанагы дүйнөдөн келген продюсерлер ошолорго кызыгып, керек болсо Голливудка чакырып кино тартабы, аларды концерт койдурабы, же Индиянын Болливуд деген студиясы бар, Голливудтун эле көчүрмөсү. Ошол индиялыктар келип чакырабы, аларга Индия, же болсо африкалыкка чакырабы, алар өзлөрүнүн аспапчылары менен кошуп алып концерт коюшат. Ошондой нерсеге аралаштыруу деген. Бирсет агай ушул салттуу музыканы алып жүрүүчүлөргө дагы чоң мүмкүнчүлүк болот экен. Дүйнөлүк деңгээлге чыгууга, алар менен келишим түзүп иштөөгө, сиз айткандай ошол максат ошол да. Дүйнөлүк аренадагы чоң ири сахналарда кыргыздын күүлөрү жаңырып, кайсыл мамлекет менен чогуу иштесе, ошол мамлекеттин музыканттары менен чогуу биргеликте бир айкалышкан, бир өзгөчө концерттерди коюуга, бир өзгөчө бир чоң мүмкүнчүлүк жаралат экен. Анан
катышуучулар дагы жалаң профессионалдар экен. Сиз айткандай салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр экен. Ар бир катышуучу өзүнүн мамлекетинин, өз өлкөсүнүн улуттук аспабын даңазалайт экен. Ар бир келген катышуучу баягы жөн эле келип эле музыкасын ойноп кетпей, баягы патриоттуулук сезими менен өзүнүн өлкөсүнүн баягы музыкалык аспабын сыймыктануу менен баягы тааныштырып кетүү иретиндеги иш-чара экен. Анан эми мына ушул иш-чара буйрулса көлдө өткөрүлөт экен. Балким ошол туристтерге дагы, туристтерди тартууга дагы бир эме окшойт деген. Албетте, ал эми жанагы ошол эле көчмөндөр оюну, жолбосо ошол эле ар кандай жанагы дүйнөлүк жанагы шырдактардын, курак курагандардын, кол өнөрчүлөрдүн көп иш-чаралары болуп атпайбы? Алардын баары эле ошол эмне? Ошол дүйнөлүк элдердин кызыгуусун арттыруу жана аны менен бизге келип кетүүгө баягы далалатын козгоо. Демек, бул дагы фестиваль дагы ошол бекеринен жанагы курорттук сезон туу чокусуна чыгып турган мезгилде, элдин баары Үс көлдүн жээгине келип турган мезгилде жасалган жок да. Анткени анын артында ошол жеке эле маданиятыбызды даңазалоо, аны көрсөтүү, жанагыдай биздин музыканттарды дүйнөгө чыгаруу эмес, ошол эле менен катар эле биздин жерибиздеги жаратылышыбыздын артыкчылыгын, маданиятыбыздын өзгөчөлүгүн, анын артыкчылыгын көрсөтүү жана ошону менен бизге келип көрүп кетейин деген элдин санын көбөйтүү. Ага, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Эң акыркы суроону берейин. Эми мына ушул фестивалдын алкагында кыргызстандык кол өнөрчү, уус чеберлер, усталар дагы чакырылдыбы? Баягы келген коноктор кыргыздын баягы буюм тайымдарын, илгерки колдонгон идиш аяктарыбыздан бери, зер буюмдарыбыздан бери таанышып кетеби деген. Сөзсүз түрдө ал жерде жанагы усталардын, ошол музыкалык аспаптарды жасаган усталардын өзүнчө аянтчасы болот. Жана кол өнөрчүлөрдүн, сөзсүз түрдө биздин кол өнөрчүлөрдүн өзүнчө аянтчалары болот. Бу дагы бир жери бар. Тамак аш жасагандардын да өзүнчө аянтчасы болот. Демек, маданият деген эмне? Эми адам жасаган нерсенин баарын маданият деп коет. Ал жеке эле ыр, чоор эмес. Ал кол өнөрчүлүк маданият. Ошонун баары болот. Ошону менен биз өзүбүздүн маданиятыбызды келен кесири көрсөтүп, түрүн көрсөтүп, кызыктырууну арттырабыз деп ойлойбуз. Сонун экен агай, кыргыздын жашоо турмушун, салт санасын, үрп адатын, каада жөрөлгөсүн чагылдыра турган, жайылта турган баягы дүйнөлүк деңгээлдеги бир сонун бир фестиваль өткөн турат экен. Эми атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип, анан мына ушул фестиваль жөнүндө маалымат бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук болуп, мына ушундай ири деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүдө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз агай. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство илимий изилдөө борборунун илимий кызматкери, фестивалдын алкагында өтүүчү эл аралык сынактын башчысы, композитор, музыка сынчысы. Тагыраак айтканда, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте рух санат деп аталган дүйнөлүк деңгээлдеги салттуу маданият жана музыка фестивали жөнүндө Тимур Саламатов агайыбыз менен чогуу биргеликте маек курдук. Көрсөтүүнү мен Жазгыл Кудайбердиева алып бардым. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.